Туугандар, Кудайым буйрса, ассистент программасы Wildberries'ке чыгууга толук кандуу жарап калды. Ушундай сонун бир жаңылык менен кошо биз сиздер менен Wildberries'ке чыгуунун курсуну жаңыдан нолдон жаңы формат менен тартууну туара көрдүк. Бул форматта туугандар, буга чейин биз бир видеодо 20-30 мүнөттүн ичинде 5-6 подтеманы түшүндүрүп берген болчубуз. Азыр болсо Кудайым буйрса бир видеодо бир эле подтема болгондо дагы мүмкүн болушунча ачып бергенге, мүмкүн болушунча жеткиликтүү түшүндүрүп берген аракет кылабыз. Андыктан туугандар, каналга катталганын вообще кереги жок. Видеого лайк дагы баспай эле коюңуздар, а биз сиздер менен кеттик. Достор, бүгүн сиздер менен өтө турган темабыз товар тандоонун маанилүүлүгү жана ниша деген эмне. Wildberries'ке чыгып жатканда өзүм бир канча жылдан бери ушул тармакта жүргөндүгүм үчүн билем. Кыргыз мекендештердин эң көп карабаган же эң аз маани берген темасы бул товар тандоо. Туугандар, Wildberries'ке чыгып жатканда эмне үчүн товар тандоо ушунчалык маанилүү нерсе? Анткени по сути Wildberries'те биздин кыла турган ишибиздин бардыгы товардын айланасында жүрөт. Биз деле Wildberries'ке кирип жатканда акча табыш үчүн киребиз, акча бизге эмне алып келет? Товар алып келет. Бирок тилекке каршы товар тандоого биз жетиштүү түрдө, убакытты дагы жетиштүү түрдө, энергияны дагы жетиштүү түрдө, акчаны дагы бөлбөй келебиз. Бул чындыгында өтө өкүнүчтүү. Туура эмес товар тандап алгандык, бул жалкоолуктан улам болушу мүмкүн. Кээ бирлерибиз убактым жок же башка нерсем жок деп туруп өзүбүздү соороткон аракет кылабыз, бирок эмнеси болгондо деле туура эмес товар менен Wildberries'ке чыгып алгандык бул баягы кийинип жатканда биринчи топчуну кыйшык өткөрүп алгандык менен оп-окшош. Биринчи топчу кыйшык өтүп калган болсо, калган топчулардын бардыгы кыйшык кете тургандай эле биз туура эмес товар тандап алсак, туугандар, Wildberries'ке чыгып аткандагы бардык бизнесибиз кыйшык кетип калат. Ансыз деле жана деле айттым, туугандар, Wildberries'те бардык кипиш, бардык процесс ошол товардын айланасында жүрөт. Кандай фотограф табышым керек, кайсыл фотостудияда тарттырышым керек, кандай сертификаттар керек, канча бюджет менен чыгышым керек деген сыяктуу бүт бардык суроолордун негизги жообу кандай товар тандоо деген маселеге такалат. Мистерли, бирдемке айтып коюнчу, пожалуйста. Хорошо, айтып алайын. Туугандар, жана айтылгандай, биздин ассистент программасы даяр болду. Биздин мекендештер үчүн уникалдуу бир сунуш. Биринчи ай болгону 990 сом. Бул 990 сомдун ичинде обучениясы бар, внешняя аналитика бар, внутренняя аналитика бар, продвижение бар, генератор описаний бар, баары бар. Андыктан кызыккандар бизге байланышыңыздар. Болду, Хорошо, мен улантырайын да. Экинчи маселе, туугандар, бул деген ниша деген эмне? Көпчүлүгүбүз ниша деген сөздүн маанисин түшүнбөйбүз, анткени бул Wildberries'тин келиши менен бизге келген бир термин. Ниша деген сөз англисче niche деген сөздөн келет. Бизче жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүш керек болсочу, мындай мисал менен айтайын, туугандар. Айталы самын салгыч. Самын салгыч товар боло турган болсо, ванныйда колдонулган товарлардын топтому бул ниша. Же болбосо бычак бир товар боло турган болсо, кухнядагы буюмдар, кашык, вилка, тарелка деген сыяктуу бардык товарлар, булар деген ниша. Демек, ниша деген бул товардын бир үстүнкү категориясы. Ошондуктан деле биз Wildberries'ке чыгып жатканда товар тандоодон дагы көп ниша тандоону колдонобуз. Анткени туугандар, бир гана товарга токтолбой, ошол категорияны, ошол нишаны карашыбыз керек. Анткени биздин максатыбыз бир эле товарды чыгарып сатуу эмес, ошол товардын айланасында бара-бара бренд куруу да, бир компаниялашуу. Ошол эле биз билген толтура компаниялар, булар деген бир эле товар сатпайт, алар деген белгилүү бир категориядагы адамдардын кандайдыр бир муктаждыктарын чечип берген товарлардын топтомуну сатат. Ушуну да ушул нерсени туугандар ниша деп атайбыз. Так что Wildberries'ке чыгып атканда мен кандай товар сатам дегенден дагы көп, мен кайсыл нишага же болбосо мен кайсыл категорияга кирсем жакшыраак болот деген суроонун үстүнөн ойлонсок, биздин багытыбыз туурараак болот деген сөз, туугандар. Жалпы жонунан бүгүнкү биздин сиздер менен өтө турган темабыз ушул болчу, туугандар. Товар тандоонун маанилүүлүгү жана ниша деген эмне? Сиздерде кандайдыр бир суроолор пайда болсо, сөзсүз түрдө сиздерден көп сураныч. Instagram аккаунтуңуздарды белгилеп туруп, анан суроону сурасаңыздар, мен сиздерге жооп берип жатканда, эгер муну башка булактардан сиздердин сурооңуздарды окуган болсом, Instagram аккаунтуңуздарды белгилеп туруп жооп берем. Сиздер деген жообуңуздарды батыраак алган болосуздар. Кийинки видеолордун көрүшкөнчө аман болуңуздар.